Бишкекте 18 апрелде президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышы болду. Иш-чарага УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, башкы прокурор Курман Козулушев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, Роза Айтматова, манасчылар Рыспай Исаков, театр жетекчилиги жана башка маданият ишмерлери, манасчылар, акындар катышты. Театрдын ачылышы төкмө акындардын айтышы жана манас япасынан үзүндү аткаруу менен башталды. Манас театрдан буйруса, таланттар чыгат той дайымың алдыга чыгып эргүүгө. Мындай саамалык башында ажоодон болгон демилге. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө манас эпосы бул ата-бабалардан калган мурас гана эмес, урпактар үчүн да сакталып кала турган мурас экенин белгиледи. Ондогон кылымдарды карыткан кыргыз элинин эл катары жоголуп кетпей, өнүгүп өсүп келе жаткандыгынын эки негизги жөлөгү бар. Бири ата-баба мурасы, эне тилибиз болсо, экинчиси ошол эле эне тилибизде жаралып, көкүрөккө уюп, аң сезимибиз менен акыл эсибизге сиңген улуу манас эпосубуз. Байыркы кыргыз элинин тарыхында элдик ооз эки чыгармалар ооздон оозго өтүп, куймагылак, тубаса элдик таланттарыбыз аркылуу журтубуздун нарк насили, каада салты, үрп адаты, дили сакталып, урпактан урпакка уланып келе жатат. Ата-бабалардан калган мурастарга аяр мамиле кылуу, улуу муундардын жолун улантуучулукту, улуттук жана тарыхый каада салттарды жайылтуу Кыргызстан элдеринин руханий кайра жаралышына, андан ары маданий өнүгүшүнө багытталган шарттарды түзүү мамлекеттик саясатынын негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Манас театры жаңы имараттуу болуп олтурат. Улуу өнөрдү алып жүргөндөрдүн өнөрканасына ак жол каалаймын. Түбөлүгү түз болуп, мүлдө кыргыз журтчулугуна ак кызмат кылгандардын ордосуна айлансын. Мына ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды улут сыймыгы болгон манас эпосубузду, аны менен бирге эне тилибизди, төкмөлүк өнөрүбүздү кеңири жайылтууга зор салымын кошуп келаткан Манас улуттук театрынын имараты болушу менен чын дилимден куттуктайм. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов жаңы имараттын ачылышы башталышы гана экендигин айтты. Театрдын жаңы имараты манасчылар, дастанчылар жана акындар үчүн мыкты шарттарды түзөрүн баса белгиледи. Бүгүнкү дүйнө жүзүндө биринчи жолу ошол Кыргыз улуттук манас театры ачылып жатат да. Бул биздин ошол өнөрпоздорубузга, ошондой эле манасчыларыбызга, акындарыбызга, дастанчыларыбызга, ошол биздин кыргыз элинде гана болгон өнөргө өзгөчө шарт түзүлүп жатат. Бул бүгүнкү ачылып жаткан ак имараты бул башталышы. Буга дагы бизге Садыр Нуркозовичтен дагы Акыл Өсөмбековичтен атайын тапшырма коюлган. Театрым бул азыркы башталгыч административдик гана имарат болот. Мындан тышкары 3000 мест алуу жана өзгөчө көрүп бере турган өзгөчө архитектурасы менен имараттары да салынат. Президент театрдын директору Азиз Биймырза уулун даңк ордени менен сыйлап, эл артисти манасчы Рыспек Исаковго, наам жана бир катар маданият ишмерлерине ардак грамоталарды тапшырды. Андан соң Садыр Жапаров театрдын жаңы имараты менен таанышып, соңунда өлкө жетекчилерине жана көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланды. Ак бата берген колуңуз, ак жолтой эле жолуңуз.